Завхоз тамак ашка киришпейт. Siz kança sivişli masla alıp durup koştunuz ошо 4 бара мамды кашаға. Приемкалар бар экен. Күндө канча ет расходовано, канча ет запаста турат. Эт келгенде бир жумага келет, 3 күнгө келет. Канчага келет? Мен мынча грамм, мынча сүт, мынча лепит жазылган мени болсо, сиз кече келип элесиз, даянодон, медиадан келип текшерип кетишсиз. Эми бүгүнкү күндө эртең менен сиз азыр мамды каша таркатып болдуңуз. Канча бала таркаттыңыз? 189 баланын номдо меники гана. Ошо азыр эми даярдап. Эми даярдап атабыз. Таркатып таркатып бүттүңүз, а? Таркатып бүтүп алып, эми даярдап атат мына сиз деп атасыз. Эми ошого канча бүгүн литр сүт алдыңыз, канча грамм мамды кашанын баягы эмесин алдыңыз? Азыгын алдыңыз. 25 грамм. Азыр мага айтсыз эми азыр саат канчада таркаттыңыз? Азыр 10дон өтүптү. Саат канча? 9да 1 саатта эсиңизден чыкпайт да, туура 1 саат ичинде. Канча грамм алдыңыз? Килограмм? 4 кило мача алдыңыз. Ким берди сизге? Ким алып келип берди? Мени кече түшкөн. Жок, сизге эртең ким тартып өткөрүп берди? Мен өзүм тартам, мен завхозмун. Завхоз өзүңүз таркатып, өзүңүз алып, өзүңүз тамакташасыз. Тамактарга бересиз бар. Эмнече сиз эми сүйлөп отурасыз бул жерде? Кана тамакташаңыз. Чагылыңызчы. Чагылыңыз. Кана ошол сиз завхоз болсоңуз мен барамыз. Кечеде эскертип, кечеде айтып кеткен нерсе, кана журналга сиз 4 барам бердим деп, бул 4 барамды алдым деп, ошол журнал приёма и прошлогодный, анан ошол журналга 18 литр сүт алдым деп жазып койдуңузбу бүгүн эртең? Аты жөнүңүз ким экен? Аты жөнүңүз ким? Мен аты жөнүм. Ким берем келиңиз? Байрам эже, сизге күнүнөн берген тамактын мына граммдан бери жазылган менин го. Сизге алып келгенде күнүгө алып эсептеп кол коюп бере турган журналыңызга бүгүн эмне кол койдуңуз? Кечеде текшерип алып кеткенде бүгүнкү акыбал ушундай болуп атат да. Сизге өзү тартып колуңузга кана тараздан сайын көрөйүн менен биринчи тараздан көрөйүн, кайерде тартасына зарядка койдуңуз, кайсы идишке тартып алдыңыз манканы? Курбан жерге тартасыз. Завхоз бияка карап коюңуз эже. Калкатыр токотуңуз. Атыңыз. Зейнеп эже, сиз завхозсуз. Кече текшерилип кеткен, менюларды түзгөнсүз. Эми бүгүн эле ошонун жыйынтыгын көрөйүн деп келдик. Просто эле примерге эртең менен 189 балага берипсиз. Кандай тарттыңыз? Саат канчада алып келип бердиңиз? Бул жерде отчет деген барбы же жөнүндө мындай боло береби? Кече бизге проверка түшкөн. Анан бүт баягы күндүлүк азык-түлүк беттеринде укуңузда. Укулуп ким алып? Ички аудит. Кайга калган? Өзү алып кеткен менюларымы буга чейинки мына менюларымда ошодо. Буга чейинки алып кетти. Сиз бир кагазга, ладно, аны алып кеткен болсо, мен заводный лист менен алып. Кана мына менюну түзүп койгонуңуз эртең мененкини көрсөтүңүз мага. Ушунча бала бар эле, ушуга ушунча бердик деп сиз какой-то бир эменин негизинде келесиз. Азыр ушул балга чейин бала келет. Азыр эми баланын саны так болгондо мен жаза баштайм. Токтой туруңуз. Манканы уже бошотуп, казанды жууп атат, туурабы? Манды каша бүттү, ушумалга чейин бала келет деп атасыз. Сиз буга чейинки берген 4 килограмм маңный менен кана кайта кетип калды ана бул. Чакырыңыз, маңный менен сүттү кайерде өлчөп бердиңиз десем, кана Марьям сүт кана неме кайсыга өлчөдүңүз маңды кашаны? Азыгын кайсыга өлчөп алдыңыз? Карашыңызчы, азыкты. Кайсыга өлчөдүңүз? Көрсөтүңүзчү. Жанаган мен бак таппайсыз. Siz bu kayısılar keplerler süttün, dokumentini götürdünüz, yetemeğini süttün. O sözü. Deklarasyasının burçsuzluğu tekşerdiğen bir kanday süt, kayısılasını yetemeğini süttün. Bana mağla götürdünüz o şunu. Bu dakikadan bu kadar açık verip, sapkozu öz açık verip, bana takımlar tarafı. Ama bu çocuk. Kana bunun sırtında yazdılar, bunu siz gidiş juğan yerden alıp geldiniz. Bu gidiş juğan demeye mi yok olsam, azı ölçüye durgan gidişti. Bunu ne de düşünse olur? Sırtında atayım belgisi boş gerek var. Markirovkası. Ama ben kayıttan bile var. Siz yapmayın şu an yerden çıktınız koyacak. O var. O çocuk olmasın. Kanadının markirovkası azık ölçüye durgan. Bunun gramı kanca. Bu gramı önce çık geçer duralım. Ben gene ölçüyorsunuz. Ana 4 paramda aldım diye durup siz jurnala kol koyuyorsunuz. Andan keyin süt aldınız. Sivişli masla kanca aldınız. Hoş geldiniz. Kanca sivişli masla hoş geldiniz. 189 falan. Sapkoz ettiğinden aldım. Kanca aldınız şu an ayıp veriniz bana. Ben almadım. Ben almadım. Çok götürünüz. Zavxoz tamak aşka girişpeyt. Siz
kancha suyuchniy masla alib turib qo'shdingiz o'sha 4 bora manda kashaga. Kalkulyatsiyasini chiqarishingiz kerak-da. Qancha stuk berdi, qo'yib qo'yib aytaveramiz. Yo'q, men boshqasini o'zim Yo'q, to'xtay turing, bu zavxoz aralashmaydi-da. Siz alib berasizlar tamoqni, zavxoz tamoq qilasiz dedi. Siz tamoq qilasiz bu yerda. Yo'q, men jasam. Endi shu yoqqa manda endi suyuchniy maslani beramiz dedi. Abdullah men albadım deb aytdingiz, shunga ketadi. Shu berib yotmayman. Endi uchun siz aytasiz o'shani, shu deb o'zing aytib o'tasiz. Sizin qo'lingizga bermasdan bu necha 300 gram bak kelib qazon o'zi qiladi. Sizga bermayman. Bu erkimler sözü zaten boşa tamakta boşa bölüşüyor. Zavxoz o'zi Boşa bölüşüyor. Ana siz ответственныйsiz. Bu sizga bunun işi sizga o'tkazib berib tamoqni siz qilasiz. Tamoq bo'yicha siz o'tirasizlar, to'g'rimi? Ana menga qancha gram masla qo'shgan o'sha deyapsiz. Siz masala ko'rasizlar. Ana qaysi ishga tartdingiz ko'rsatingiz, hozirda bir soat desangiz so'ratam men kechagi buni qilib so'rayman. Qaysi idishga tartdingiz? Qanasi ishni masla? Qanchani berdi o'shadan? Siz endi go'shtchilimda deysizda. O'shadan 2ni berdi, 3ni berdi. Çok 300 gram. O'shanda qancha berdi? 300 gram. Geçe işletkenimiz geçe. Bugun qancha ishlaydingiz? O'xshashmay turib aytasiz. Bugun qancha gram aldingiz? Bugun aytgancha kechagi so'rayman. Bugün 300 gram. Bugun ertadan ana ne uchun bu nechani sen o'zing aytib o'tasiz. Qancha kesdingiz? Men kesmedim, shu bölüp takip beradi. Siz qanchaycha imеете право bu to'g'ri ishga kirishib, zavxoz bo'lib turib, manda kasani bölib bergan bino. Yo'q, men bular o'zlari qo'yasiz. Yo'q, men siz azizdan aytib, nima bilan o'lchadingiz? Siz javob beringizlar, bo'ldi. Qancha 300 gram qo'shdingiz, qayerga qo'shdingiz? Qayerga qo'shdingiz o'sha mayda? Manda kashaga qo'shib Kim qo'shdi? Siz qo'shdingizmi? Bu sizni qarab o'sha javob beradi deyapti. Yo'q, men o'tkazib beraman to'g'ri. Bular o'tkazib bermayapsizmi? O'zi boshqa aytmaysizmi deb aytib sizga. Yo'q, Nima uchun sizlar bu maslani o'zini o'tkazib hisoblab bermaysiz? Bu yerda maki. Ertamen хотя бы bugungi 189 bolaning menyusini ertamen tuzib qo'yishingiz kerak. Tuzib bularga berishingiz kerak. Buncha gram sut al, may aldi, buncha kilogram buncha aldi deb turib siz отдельный листовка жазып turib, bu yerga qo'l qo'yishingiz kerak edi. Bu даже bilmayapti, o'zim javob berib o'tadi. У меня такое ощущение, siz olib chiqib, sut qazib o'zingiz qo'shib berasiz-da. Даже kalkulyatsiyasini bilmayapti, dedingiz. Qanday bo'lsa, qana qarasangiz ko'rsatamiz, ne deyapsiz? Deklaratsiya, sertifikatlar bor, sütni qaysi narsadan olmasa kerak? Sütni korporatsiya faoliyatidan olamiz. Korporatsiya faoliyat qancha bermaganda qancha keltiradi sizga? Men misol uchun bir mumqu bolaning soni o'rtacha sanaladi. Bizga kecha 150 bola bo'lgan. Bugun 189 bola bo'lgan. Lekin aytgan fevraldan 30gadan chiqqanlar bo'lmaydi. Sütni ko'rib degan bugun o'shaga men 18 süt oldim. Ana bunisini bugun olib keltirasiz, kecha olib keltirasiz. Yo'q, bunisini bunday. Ertamen algan sütni rasmiyatini ko'rsatamiz. Allah o'zlarini tekshirib, qana ko'rsatamiz. Funksiyonal tekshirilgan hozirda bir süt, mana o'sha sütni narxlarini mana ko'rsatamiz. Bir soat bo'ldi. Sening uchun aljaqa chiqarib qo'yib juda qo'ydi. Siz o'zingiz kuxnyada jursiz-ku, ne uchun rasmiyatini ko'rsatamiz? Qayerda siz qayerda chiqarib qo'ying? Yo'q, men bugun ertamen so'radim, kecha so'radim. Qana o'sha, siz qancha tekshirib oldingiz sut? Yo'q, men bugun so'radim. Bugun ertamen 18 litr sutni qanday qilib olamiz? Qaysi idishga quyib olamiz? Chelakka qo'yib olamiz. Chelakni qanday olib o'tiramiz? Qana o'sha chelakni daqqiy bo'laydi. Yo'q, tozalab. Daqqiy chelakni bo'laydi. Ana o'shani daqqiy siz qancha buna sut tekshirib keldi uy deb saytda al sertifikat отдельный общий bo'ladi. Nega o'sha qog'ozni ko'rsatib mana meni to'g'ri ochib qo'ydingiz. Hozir meni jazaydan Meni siz shuni qo'lingizga yozib men o'tirasiz, men esib o'tasiz. Baribir o'sha rasmda yo'q. Qana sütün qo'ldan ne qancha o'tib yotarasiz. Mana sütün chelagini ko'rsatingiz dedi. Sütün çelek. Bunu aytib tursa meni o'zimga ko'ra, kecha tekshirgan esa bugun yo'q o'shacha. Sütni bermaganlar. Ular aytgan, meni 3 kunda bir shumaqda kerak bo'ladi. Hafta bugun meni tuzaydi. Meni shu kecha gap tekshirib ketgan. Mana shu bizni sayib sansa dunyoga tekshirganga bizga
Mına marşrutkалар қанша? Мынанда жазып алып отырышат. 189 мынтип жазып коюшкан. Мынанда меню жок. До сих пор менюсу жок. Сүттүн пробаларды алышат экен. Вот. Сүт иштеп пробалар. Ана бул челекти азыр сиз бияктан ачып аласыз. Бул челек жуучтуңуз. Бирок мына жерде караңыз, бул челек мен челегим. Эде суу деп, с деп жазып турат. Бул суунукубу? Же баягы таза суу тура турганбы? Бул челектин маршруткасы жок. Сүт деген өтө назик нерсе болот да, сүттөн отравление дагы келсе жаман болот. Сүттө кичине бир челектин ичинде башка бирөө болсо дагы сүт уже өзүңүз билесиз, балдардын ичине турат, ичине өтүп анан кете берет. Мына жерге сүт деп маркировка эмне үчүн жазбайсыңар? Башка нерсени жазасың, адам сүт деп жазыш керек. Көрдүңүзбү? Унумузда жок сүт деген маркировка. Бакыда манды турган идиш жууган билген экен. Ага эмне кошуп жуулду, кандай идиш, тем более пластмассовый эмне кен билбей өлчөп атасыңар. Андай эмес да, бүт анда маркировкасы болот да. Маркировканы жазып коюш керек эле, жок маркировкасы. Эртең менен сиз кантип таркатып бердиңиз? Мына менюну ким түзүп берди сизге буну? Ушинтип берип коет, ошо менен бөлүп берип коесуз, бышыртып. Ана мынаны кечине алып келип, кечине коюп бересиз. Туурабы? Жок. Качан коюңуз буга? Компьютерге тамак пишаткан алып келип кой берет. Тамак пишип аткан алып келип кой алып вот, тамак пишип аткан алып келген дагы бул грубый ошибкада тамак пишелекте алып келип сизге өткөрүп бериш керек. Тамак пишип атканда алып келип бербейт. Тамак пишелекте алып келет. Так, мана кечеги күнкү сүттүкүн бериңиз дедим ба сизге? Ана кечеги сүт ичемдерди текшерип, сүт ичемдерди. Буну сүт янында. Так, мне здесь молоко крупного разряда с количеством 12, мне 12, дата поступления проба, дата поступления проба руланки, экипировка поступления, дата поступления. Кончается поступление Bu 12 yok anladım. 24'ünde şu yanlarda var. 24'ünde yanlarda sütün dokumenti. Bunu bugün yapıyordu, bunu öteden yapıyordu. Ошондо алып окуяга чейин Ana mына жерде накладный аясында эмне үчүн мына жерде кол коюлган эмес, мына жерде отпустил, сдал, всего акыры айтып жок, фамилия аттары эмне үчүн жок, ким алды, ким койду, основаниясы мына доп дегенибизде кайсы договордун негизинде договордун номерлерин көрсөтүп, накладный аянын номерин жазып, мына жерге мына 10 февралдан бери мына 1 февралда кол коюпсуз, 3 февралда кол коюпсуз, мына 3 февралда жазып коюпсуз. Да, 1 февралда кол коюпсуз. Пастеризованный молоко жөнүндө 2,5 деп турат да. Бунун фамилиясы ким, аты ким деген адам, мына жерде фамилиялар жазылат го. Бүгүндө жаңы болупту, Миреш Сити деген. Анан алып бериңиз деди. Бизде проектка түшүп атканда мен мынау немеге заборный листке жазып турдум. Мына кагазды тиреп алып койгонмун. Сити атын өзгөрттү. Мына кайсы ким деген адамдан алганын билбейсиз. Жаңы адамдар келип берди. Жок, ошо Памир деген бала деп. Памир деген бала. Фамилиясы ким, могу жерге жазып койбойсузбу? Вдруг балдар арасында отравление болуп, сүттөн кийин нерсе болсо Кудай сактасын. Сиз фамилияны алган деп жүрөсүз. Могу жерге фамилиясын жазып койгон деп жүрөсүз да, канча эмне депчи. Бизге килограммыңызбы, акчасы канчадан, суммасы канчадан жазбайсыз. Сиз кантип чыгарасыз? 18 десеңиз сиз чыгарбайсыз. Алап сразу акчасын, суммасын сдал деп кол коюп кетет да. Сиз акчасын, суммасын даже жазбапсыз. 18'de azırda çok kapalı жазып келгенде 28'de bunda кайра 18 деп коюпсуз. 28. Анан бул медсестрабыз эмеңиз айтып атат, поварыбыз. Бизге тамак пишип аткан учурда мен келип мындай толтурат. Сиз мынаны заранее толтуруп, эсептеп, баланын саны алынганда эле баштайм. Азыр ал немени беришип бүттүм,
Мен сизге бир күн айттым го, муну бир балага түзүлөт, бир балага грант түзүлөт деген баланын саны билгенден качествосын жаз ошоға программада бересиз деп айттым го сизге. Кеше келгенде да айттым. Мурун да айтып жүргөн, ошон үчүн менюну 3 күндүк уже кошуу керек. Сиз заранее эмне бир жума кошуу керек. Эмне үчүн сиз ошо бүгүн эми чуркап жүрөсүз? Мына биз кече текшерип келдик, жабык түшкөн экен, кой деп ушуларды кулуп деген. Сиз бүгүн келбейт дедиңиздер, биз эми андай эмес, биз каждый день келип текшере албайбыз деди, действительно. Андай Сиз ушуну 3 күндүк документтерди укук алып келип алып койду. Мени ал кызыктырбайт. Ал киши алып келсе сиздер менен барат деген болот. Мына документти алып кете албайт ал. Бул документти сиз түзөсүз. Бул документ кана. Мен ушуну сурап атам. Менин расчётум жок. Эмне үчүн жок? Менин расчётум жок. Журналдардагы жок. Журналга кол коюп алган журнал. Мына жерде фамилиясы жок, аты жок, суммасы жок. Ошо турат. Биз шуган деген канадан турат. Хотя бы идиш жууганды, кантип жууйт, эмнеге замачывание, мына кара, хлору бияка чейин жыттанып атат. 25% концентрат гипоклорит кальцийди бул балдарды узап коет го. Эмне деген? Кана дедиңиз, кана мына идиш жуунун эрежеси деген болуш керек. Правило звучат по сути не соблюдается. Замачивание кылып коюптур 25% концентратка. Давайте эме лабораторияга алгыла канча процентин текшериш керек. Мына неме тем заказ. Мына банкага да коюп коюңуздар. Мен расход алып чыгайын. Мына банкага жарым 1 литр коюп турман акча. Банкага. Жетесе сыза кылсак мен акча кетейин. Қанша кредит бар екен? 30. Қанша бала жатат? 30 бала келді. Негізі қанша бала жатат? Жылуу жууккандары да жок го. Буларга жылуу жууккандар каралган эмеспи? Вообще заказ начёттор бар экен, приёмкалар бар экен. Бүгүнкү күндө канча эт расходовано, канча эт запаста турат. Эт келгенде бир жумага келет, 3 күнгө келет. Канчалар келет? Жумага келет. Баптыр пайда албайт. Al 30'a getirdik değil olsun. Yok. Yan kaçta ben al 30'a getirdik. Muhalefet değil olsun. Ay sayın da getirdiniz mi? Ay sayın getiririz. Ben 50 altın bugün kadar istesem anam orada koşmadılar. Anam 50 altın var bugün kadar koşmadılar. Балабақшаларға арыздар негізі көп. Негізі көп. Өзім көзіммен көрейінші, менде уақытым жоқ, башқа қағаз іштер толтыра. Бирок ошол убактында аябай азыр келип атайын карап кетеличи, эмнеге ушундай кечээ текшерип кетти, мен ойлогом баарын эретке келтирип койгондур деп. Эмне үчүн ошолор жазаланат? Кухня эмне үчүн порядокко келтирилген эмес? Кечээ эле мектептерден биз текшерип келген эме сабак болгон жокпу сиздерге? Мен максатым бул жерде ар бир жетекчинин баарынын үйүндө проблемасы бар. Баарынын үйүндө. Бирок проблеманы үйгө таштап, жумуштун проблемасы менен иштейбиз да. Анан функционалдык милдетиңиз бар. Ошону так аткарышыңыз керек. Сиз жетекчи катары жаңы келсеңиз бир жөн эле. 7 жыл иштеп, сиз ушул жерде чыкытып жөнгө сала албаган жаңы бала бакча болсо, сиз келгенде курулган экен, туурабы? Жаңы бала бакчага кирген экенсиз. Бүгүн кандай состоянияда ушул? Бүгүнкү күндө ошол жаңы курулгандан баштап өзүңүз алгылыктуу эмне иш кылдыңыз?